Арайда 3 күнгө дааватка чыккан кишиге даават парыз болуп калабы дейт. Туура эмес, жазган болсом кечиресиз дейт. Акыркы эле кечиресиз деген ката кечиресиз же кечир болот. Сен деген жекелектүү, көпчүлүк кечиресиз болот. Кечиресиз менен бүтпөйт. Кечиресиз. Сиз деген кошуш керек. Жок. Андай милдеттүү эмес. Бирок башка бир маселе. Мен бир сөз айткам, ошо сөзүм өзүм айыбдан жагып жүрөт. Даават эмне дейт, бир эле парз, важип дейт. Мен айтам, уммул хасанат. Жакшылыктын бардыгынын энеси бул. Даават бардыгын тууп чыдайт да. Или менен оңдой албаган, башка менен оңдой албаган, урушуу оңдой албаган, уруу оңдой албаганда дааватка чыккандан кийин жибектей адам болуп кетип атышпайбы бардыгы? Кудайдан жөө чыккандар адам болуп калганын көрдүк го. Абдулла шейх өз түрмөдөн чыккан, билесиңерби? Кичине шоураак киши болгон экен, бирок кандай болуп кетти? Мантең Абдулла шейхке таасир эмес, Азирет Умар деле ушундай болгон. Дин ушундай кылат да. Азыркы учурда бирок даават өзүнүн качан берекесин толук берет, тартиптер толук сакталганда. Шарттар толук сакталганда. Аны бузуп башка кылган сайын дааватка минус кете берет да. Кээ бир адамдар ошо дааватта жүрүп, анан дааватчыларды өздөрүнүн жеке кызыкчылыгына пайдалангучулар кездешип калат. Пул топтоо үчүн, таасир топтоо үчүн башка болгондо андан дааватка минус келет, плюс келбейт. Каерде даават болгон жерде кичине проблема болсо билиш керек, шарт бузулуп атыптыр деп. Аны койгон аалымдар, олий адамдар. Алар жөн койгон эмес. Мечитке аралашпа, буга аралашпа. Азыр кээде дааватчылар мечиттерди ээлеп алышты, кээ бир учурда бар да, кызыкчылык бүтө берет да. Таптакыр туура эмес. Таптакыр туура эмес. Ошентип отуруп дааватты жок кылып, ошого дааватчылар өздөрү күнөөкөр боло турган болот да. Маскапка киришпе дейт. Биздикилер киришип алдык. Аралашпа дейт. Аралашып алдык. Кайсы маскап кандай деп мисалы үчүн имам нары-бери кылып алдык. Бул даават болгон кыянатчылык да. Ошон үчүн адамдар дааватты өздөрүнө курал кылбаш керек. Даават байыш үчүн, бийликти топтош үчүн, же башка бир нерсе болуш үчүн, таасирдүү болуш үчүн эмес. Бул дин таратуу үчүн, Кудайдын ыраазылыгын табуу үчүн гана болгон жол, урматтуу бир туугандар. Даават бирөөнүн менчиги эмес, бул Кудайдын дини. Бул чындык ушундай.